Жалал Абадта 3 партия Кыргызстан социал-демократтар партиясынын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Шайлоого катышып аткан партиялардын кайрылуусунда КСДП партиясы шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин түзүүгө аялдардын саны 30%дан аз болуп, тизмедеги кезектик айырмада сакталбаганы жазылат. Тизмеде гендердик балансты сактабагандардын жоопкерчилиги мыйзамда так жазылган. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Атамекен, Ата журт жана Өнүгүү прогресс партияларынын аймактагы бөлүмдөрү биригип, аймактык шайлоо комиссиясынын жана КСДП партиясынын үстүнөн БШКга кайрылуусунда аталган партия талапкерлер тизмесинде катачылык кеткенин жазышкан. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 49-беренесинин 7-пунктунда тизмеде бир жыныстагы адамдар 70%дан ашпашы керек деп жазылган. КСДП партиясы бул беренени сактаган эмес. Аймактык шайлоо комиссиясы өз убагында тизмени текшерип, тиешелүү чара көргөн эмес. Ошондо 27% аялдар болуп атат, 73% ошол бир жыныстуу эркектердин тизмеси болуп атат. А бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Ошол себептүү биз БШКга кайрылганбыз. Ушул мыйзам бузулган фактыны териштирип чара көрүп бериңиздер деп. Өзү жанагы тизмедеги документтерди партия берген күндөн тартып 24 сааттын ичинде эгерде так эместиктер пайда болсо, туура эмес документациялар, ошол аймактык шайлоо комиссиясы партияга билдирүү бериш керек болчу, так эместиктерди оңдоп келиш үчүн. Бул жыйынтыгында документтерди алганда аймактык шайлоо комиссиясы андай эмелерди, билдирүүлөрдү берген эмес. Кайрылуу БШКга келгенин ал караларын комиссия төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди, бирок жоопкерчилик кандай болорун айткан жок. Дело в том, что ЦИК коллегиальный орган. Мы получили эту бумагу, мы ее рассматриваем. А сиз мы получили ее вчера. Ким жооп берет? Вы знаете, что в законе все четко прописано. Какие основания, какие меры применяются в таких случаях. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо партиялар гендердик теңчиликти сактабаса, ал партия шайлоодон четтетилиши ыктымалдыгын Сентябрь каналына БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов айткан. Эгерде ушул гендердик баланс жөнүндөгү нормалар эгерде сакталбай калган болсо, бул кайсы бир саясий партия бирөөлөр арыз берген болсо, эгерде ушул жөн эле көрүнүп калган болсо, анда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында жана борбордук шайлоо комиссиясында ошол арыздарды, даттанууларды карай турган жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топтор карап, анан шайлоо комиссиясынын кароосуна коюш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы же ошол талапкерлерди чыгарып коюу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн, же болбосо ошол тизмеге киргизилген саясий партиянын тизмесин каттоосун жокко чыгарышы мүмкүн. Шайлоо баарына бирдей жана мыйзамдагы нормаларды так сактоо ар бир партиянын милдети деген депутат Мирлан Бакиров маселени БШК калыс карап акыйкат чечим чыгарышы зарылдыгын парламентте белгиледи. Мыйзамдагы так норманы сактоо ар бир партиянын милдети. Мен ошону айтып кетким келип атат. Мына ошол кайрылууну карап чыгып, урматтуу борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү калыс чечим чыгарат деген ойдомун. Бул шайлоо өнөктүгүнүн өтүшүнө, таза өтүшүнө өтө чоң маанилүү жана таасирдүү. 11 декабрда өтүүчү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого Жалал Абад шаарында 7 партия ат салышууда. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.